Ушул тапта Бишкектин четиндеги эл аралык жана республикалык деңгээлдеги каттамдарда жол салуу жумуштары кызуу жүрүүдө. Мындан улам жарандардын калаага келип кетүүсүндө кыйынчылыктар жаралып, сааттап тыгында туруп калышууда. Көрүнүштөн улам жашоочулар арасында нааразычылык жаралып, ал тургай жол салып жаткан компаниялардын дарегине түрдүү сын пикирлер айтылууда. Мен де мисалы күндө токмок кийимге барып келип иштейм. Мисалы что ичи менен, что сырты менен келип атканда постоянно 1 саат 40 мүнөт турам. Мурун болсо тиги Новопокровка жактан жана мост болгондо кичине южный микрорайондор ошак менен кетчүбүз да. Аяк жабып калабыз, бияк вообще эле болот да. А так кичине бир аз сабырдуулук бүтөт го деп ойлойм. А так жасалган жакшы. Эми жол оңдолуп калганы жакшы, пробка болсо дагы, нарушение болсо дагы, көпкө болсо дагы жол оңдолуп калган жакшы өзүбүзгө. Бирок нарушенияны водительдер өздөрү кылып атат да көбүнчөсүн. Бири-бирин укпайт, сигнал басат, обочина менен келип атышат. Соблюдение жок да, бири-бирине болгон уважение жок. Жол бүтүп калса жакшы болот. Жаңы жылга чейин булса андан да жакшы болот. Транспорт министрлиги жаралып жаткан кыйынчылыктар үчүн жарандардан кечирим сурайт. Көрүнүш убактылуу экенин айтып, сабыр кылып турууга чакырат. Башталган иштер аяктаса, каттамдарда азыркыдай тыгында жаралбай турганын белгилейт. Буга мисал катары Бишкек Нарын Торгат унаа жолунда курулуп жаткан 2 деңгээлдеги көпүрөлөр бүтүп калса, азыркыдай унаалардын тыгыны болбойт. Жергиликтүү тургандардан жана айдоочулардан суранып кетет элек. Жалпы шаар боюнча курулуш иштери болуп аткандыгына караштуу. Кээде жол тыгындары байкалып атат, ошо сабырдуулук менен, түшүнүү менен мамиле кылышын суранып кетет элек. Бул жерде жасалып аткан бир тараптуу жолдун жабылганына байланыштуу жол тыгындары алдын алуу максатында кызматкерлер эртең мененкисин саат 8ден 11ге чейин турушат, кечкисин 5ден 8ге чейин турушат. Мындай убакта деле кызматкерлер бирдиктүү жайгаштыруу постунун негизинде бөлүнгөн, дислокациянын негизинде кызмат өтүп атышат. Узундугу 4 чакырымды түзгөн Бишкек-Кант Токмок унаа жолу капиталдык оңдоодон өтүүдө. Ушул тапта жолдун түндүк тарабында асфальт басууга чейинки жер жумуштары жасалууда. Долбоорго ылайык жолдун туурасы 7 метрге чейин кеңейтилип, унаа жүрө турган бөлүгү эле 24 метр болот. Мындан тышкары каттам 6 тилкөлүү болуп, ортосу атайын темир тосмо менен тосулмакчы. Жол салуу жумуштары Лермонтов көчөсүнөн баштап Ысык Ата районунун Новопокровка айылынын киребешине чейинки бөлүгүндө жүрүүдө. Асфальттоого чейинки даярдыктын жүрүшүндө жер алдынан өтүүчү суу арыктары дагы жаңыланууда. Мындайдан 9 курулмакчы, 2-3 күндүн аралыгында жол жээгине бордюрларды орнотуу жумуштары башталат. Жумуш жүрүп жаткан тилкени июлга чейин бүткөрүп, пайдаланууга берүү көздөлүүдө. Буга чейин кепилдик 1 жыл, 2 жылга берилип берсе, биз бул жолго 5 жыл гарантия бергенбиз. Ошон үчүн бул чоң жоопкерчилик биз үчүн. Ошон үчүн жумуштун сапатына көңүл буруп, иш алып барып атабыз да. Ошого байланыштуу кээ бир жумуштарды, мисалы бетон куйсак, бетон катышына кичине күтүш керек болот дегендей маселелер бар да. Ошон үчүн элден суранып кетип элем, бир аз сабыр кармап күтсөңүздөр, буюрса жакшы качественный жол салып беребиз да. Каттамга 15 см калыңдыктагы асфальт төшөлөт. Алгачкысынын калыңдыгы 9 см болсо, анын үстүнө сапаттуу 6 см асфальт жаткырылат. Куручу компания жолдогу негизги жумуштарды октябрга чейин бүткөрүүнү көздөөдө. Бугауда Лебединовка Кеспеш унаа жолунда дагы капиталдык оңдоо жумуштары белгиленген графиктин негизинде жүрүүдө. Ушул тапта жер алдынан өтүүчү суу арыктары менен бирге жолдун бир тарабында жерди түздөө, таптоо жумуштары жасалууда. Муну менен катар жол жээгиндеги көрүстөнгө жана каналдын жээгине коргон дубалын тургузууга даярдыктар көрүлүүдө. Дүйшө Шаршенбеков, Руслан Бароненко, ЛТР Бишкек.